көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. COVID-19 вирусуна каршы вакцина алууга кантип даярдануу керектиги айтылды. Учурда бир нече өлкө коронавируска каршы вакцина иштеп чыгып, жакынкы айларда жалпы массага жеткирүүнү көздөп жатат. Россиялык иммунолог, медицина илимдеринин доктору Владислав Шемчуков Спутник радиосунун эфиринде вакцина алууга кантип даярдануу керектигин айтып берди. Коронавируска каршы вакциналар алдында чектөөлөр грипптикине окшош эле. Мисалы, киши ошол учурда башка оору менен ооруп жатса, же дене табы 37 градустан жогору болсо, препаратты алууга болбойт. Ошондой эле жакынкы суткаларда спирт ичимдиктерин ичкендер дагы ала албайт. Ошондой эле дарыгердин кабинетине киргенде суроо бергенден, медиктерден тактыкты талап кылгандан жазбаңыздар. Анткени мындан сиздин саламаттыгыңыз көз каранды. Вакцина кандай жерде сакталып турат, колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен жокпу? Мунун баарын сурасаңыз болот. Баса вакцинаны шарт боюнча медайым эмес, дарыгер сайышы керек, деди иммунолог. Эске салсак, сентябрь айынан тарта кыргызстандыктар гриппке каршы вакцина алышат. Келе жаткан аптада кыргызстандыктар катары менен 3 күн эс алат. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Эмгек кодекси боюнча майрам күндөрү дем алышка туш келсе, эс алуу кийинки иш күндөрүнө жылдырылат. Бирок бул жолку эгемендүүлүк күн аптанын баштапкы иш күнүнө туура келген. Белгилүү болгондой, кыргызстандыктар келе жаткан 29-30-31 август күндөрү эс алат. 29-30 август ишемби, жекшемби болсо 31 август эгемендүүлүк күнү. Ал календарда майрам катары кызыл менен белгиленген.